Кыргызстандын эң алдыңкы жогорку окуу жайларынын бири болгон Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети 1932 жылы негизделип, бүгүнкү күндө өлкөнүн интеллектуалдык борбору катары саналат. Кыргыз Улуттук университети миңдеген студенттерге терең билим берип, мамлекеттин ар кайсы тармагында иш алып барган, мыкты адистерди даярдап келе жаткан илимий жана билим берүүчү мекеме. Университет заманбап билим берүү программалары, тажрыйбалуу профессордук окутуучулар курамы жана илимий изилдөө иштери менен айырмаланат. Президенттик стипендия бул жөн гана финансылык колдоо эмес, жаштар үчүн чоң дем, күч. Ар бир студент мындай сыйлыкка ээ болсо, алардын өзүнө болгон ишеними, келечекке болгон көз карашы өзгөрөт. Келечек жаштардын колунда деген сөздү биздин студенттер актагандай болуп турат. Алардын эмоцияларын, пландарын билүү үчүн ТВ1-24 тайпасынын студенти Кадыров Улук мырзанын сюжетине көңүл буралы. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети өлкөбүздүн эң алдыңкы окуу жайларынын бири. Университеттин эң татыктуу студенттери өлкө башчысынын өзгөчө сыйлыгына президенттик стипендияга ээ болушту. Президенттик стипендия бул жөн гана сыйлык эмес, бул жаштар үчүн чоң жоопкерчилик жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги. Кыргыз Улуттук университетинин президенттик стипендияга ээ болгон студенттердин арасынан Шайлобекова Айдана Шайлобековна, Рыспеков Айдис Автандилович, Канатова Батма Талантовна. Алардын эликке жетүү жолун Кайнар блог программасынан көрө аласыздар. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз мыктылардын мыктысы, президенттик стипендиясын алган Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин студенттери тууралуу сөз кылабыз. Алар өздөрүнүн эмгекчилиги менен, өжөрлүгү менен чоң ийгиликке жеткендигин далилдешти. Келечекке койгон максаттары тууралуу сиз менен чогуу билели. Сизди бүгүнкү чакырган себебибиз бул президенттик стипендия боюнча маектешебиз. Сизге ошо президенттик стипендияны алуу оор болдубу? Президенттик стипендияны биринчи курстан баштап өзүмө максат койгом. Орто жолдо кыйынчылыктар болду, бирок ошо мен окуган университет Кыргыз мамлекеттик университет Жусуп Баласагын атындагы. Ошол жактагы менин наставниктерим көбүнчө аракеттерин көрсөттү жана менин эта жагыман да көптөгөн колдоолор болду. Ошондуктан орто жолдогу кыйынчылыктарды оңой эле жеңдим. Негизинен ошо айтылат го, жашоодо кандайдыр бир чоң деңгээлге жеткенде сиздин ошо жакындарыңыз же досторуңуз ошо кызгануу сезимдери пайда болот депчи. Ошол сизде болду беле? Кызгануу сезимдери пайда болгон жок. Жакындарым жана досторум ушул жолго баруу жана ушул стипендияны алганда тескерисинче абдан кубанычты. Мени бүт жолумда мага жардам берип келе жатышат. Ошондуктан кызгануу сезимиштери эч кимде пайда болгон жок. Сезим. Мени рахмат сизге. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Рыспеков Адис, юридический институттун 4-курс студентимин. Президентская стипендия алуу мен үчүн бул бир татаал жолдордун бири болду. Көп нерселер болду ортодо. Анын эң башынан айтып кеткенде мен юридическая академияга тапшыргам. Юридическая академия судебно-прокурорский факультет деген факультетине тапшырып, 2 жыл ошол жакта ошол факультеттин студенти болдум, ошол факультеттин төрагасы болдум, көптөгөн коомдук иштерди жасап келдик. Анан 2022 жылы юридическая академия жок болуп, анан национальный университеттин студенттери болуп калып, ошол жерден токтобой өзүмдүн коомдук ишмердүүлүгүмдү алып барып кете бердим. Мен ушул мүмкүнчүлүк менен колдонуп, өзүм мугалимдериме, досторума, бир туугандарыма рахмат айткым келет. Бул жалгыз мен эле жетишкендигим эмес, бул президенттик стипендия бул целая команданын жетишкендиги. Бул команданын ичинде мен досторум, агай эжелерим, бир туугандарым,
ошолордун жардамы менен ушу президентская стипендияга жетип отурабыз. Президенттик стипендияны биринчи курстан баштап максат койдуңуз, Анан ага жеткенден кийин кандай пландар болду? Дагы кандай максат койдуңуз? Президенттик стипендия менен бир гана коомдук иштерде эмес, окууда да жакшы ийгиликтерге жеттик. Анан ошо президенттик стипендияны алганда эле досторум айтып калды. Эми сен бул максатка 4 жылдан бери эңсеп жүрүп, чуркап жүрүп жеттиң. Кийинки максатың эмне дегенде, анан бул кийинки максатым бул эми окууну аяктап атканда кызыл диплом менен аяктап бүтүрүп алышым керек. Ошол менен азыркы эң негизги максатым. Андан тышкары диплом алар соң жумушка да киребиз. Ошол жумуштан дагы жакшы чоң ийгиликтерди багындырып кете беребиз. Ошол жактан дагы жакшы максаттар коюп кете берем деп ишенем. Президенттик стипендия кандай жол ачып берди негизинен? Президенттик стипендия бул жол ачуу инструмент эмес. Бул деген жөн эле студент үчүн бул стимул. Биринчи курстан тапшырып, анан ошол президенттик стипендияга жетем деген максат койгону бул өзгөчө бир стимул болуп саналат. Бул максат менен окууда, коомдук иш-чараларда жана өзүнүн квалификациясын өстүрүүгө жардам берет. Президенттик стипендия бул ошол койгон максаттардын, ошол койгон иш-аракеттердин жыйынтыгы деп саналат. Жакшы. Эгерде сыр болбосо, президенттик стипендияда канча аласыз? Президенттик стипендия 60 000 сом берилет. 60 000. Бул президенттин өзүнүн фондунан бөлүнүп чыккан акча болуп саналат. Ошол акчаны сиз каяка жумшадыңыз? Бул акчаны чын айтканда тийген жокмун. Бул мен үчүн бир стартапка боло турчу акча деп коюп койгом. Ошондуктан бул акча жөн эле үйдө турат десем болот. Сиз ошо биздин университетибизге кандай салым кошуңуз керек? Биздин университетке салым кошкондо бул деген өтө оор суроо. Негизи эле университет бул жакшы кадрларды тарбиялоочу жай деп санайм. Анан ошол жерге университеттин бир кандай десем атын чыгарганга жардам бере алам деп ишенем. Материалдык баалуулуктарынан бирдеке кошуп жардам берем дегенге күчүм жетпейт. Бирок ошол студенттерди колдоп, студенттерге активдүү жашоону көрсөтүп, анан ошол активдүү жашоо аркылуу иш-чараларга катышып, улуттук университетибизди элге таанытып, элге көрсөтүп, ошентип бир студенттер эле ошентип университеттин деңгээлин өстүрсө болот деп ишенем. Негизинен ошо адам кандай бир чоң деңгээлге жеткенде, ийгиликтерге жетишкенде, боюн көтөрүп адам карабай калышат го. Сизде ошондой сезим болду беле? Жок, менде андай болгон эмес. Сизге чоң рахмат ошо кызыктуу маек үчүн. Дагы жолугушабыз деген ниеттемин. Сизге чоң рахмат. Сизге да рахмат. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, кийинки коногубузга жол тарталы. Бүгүнкү биздин сизди чакырган себебибиз бул стипендия жөнүндө сөз болот. Президенттик стипендия, кантип ушуга жеттиңиз? Өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, жол кандай болду ушуга жетип турчу? Кыргыз улуттук университетинде окуйм, 4-чү курста. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинде. Бул президенттик стипендияга жеткен жолум 1-чи курстан башталды. Анткени биринчи келгенде эле эжейлерибиз багыт берди. Ошол президенттик стипендия жетем десең, 1-4 чейин жана эң жакшы бааларга окуп, жана активдүү студент болуу керек деп түшүндүрдү. Ошондон баштап мен өзүмө максат койгом. Президенттик стипендияга жетем деп жана жеттим. Бул нерсени биринчиден окууңду жана активдүүлүгүңдү көрсөтүшүң керек экен. Активдүүлүк десе бул университеттин ичинде гана эмес, ар тараптуу волонтер болуп жүрдүм. Андан тышкары өзүм иш-чараларымды аткардым. Ошондон жетишкендиктерим бүт каралып келип, эң аягында жыйынтык берди.
Президенттик стипендия жетүү үчүн сизге кандай сапаттарыңыз жардам берди? Биринчиден бул өжөрлүгүм деп ойлойм. Анткени бир нерсеге жетем дегенден кийин адам ошого аракет кылыш керек койгон максатына. Экинчиден мага бул өзүмдүн сапаттарымды айта кетсем, эл айткан эмес, өзүң кылганыңды жасоо туура деп эсептейм. Жана бул ата энемдин эң берген мага колдоосу. Эң биринчиден сен буга жетесиң, сен кыла аласың деген сөздөрү мага көп мотивация берип ушуга жеттим деп ойлойм. Сиздин оюңузча кандай болот? Президенттик стипендия студенттер үчүн кандай мааниси бар? Бул эң биринчиден мотивация деп ойлойм. Жана биринчи багыт берүүчү жол деп. Биринчи курска келгенде эле айткандай эле мага эжекелерим айтып, ушул президенттик стипендия бар, 4-курста курста берилет, ушундайга жетсе болот дегендиктен мен биринчи курстан келип өзүмө түзгөм, ушул нерсеге жетем деп. Бул биринчиден акчалай мотивация, жана кылган ишиңди тастыктаган нерсе го деп ойлойм. Анткени сен кылып аткан нерсең жөн жактан кетпейт дегени. Бул президенттик стипендияны ар бир адам ала бербейт. Ошондуктан эң чоң мотивация бул өзүңдү ошого жетем дегениң. Азыр айта кеттиңиз, студенттер үчүн бул акчалай мотивация болот деп. Ошондо сиздин оюңузча студенттер үчүн бул акча эле маанилүү болобу? Акча үчүн эле стипендияны алышабы? Жок, бул бирден бир себеби деп ойлойм. Мотивация акчалык болгон. Бул биринчиден президентский стипендияга сен кадам таштаганда акчасына кызыгып таштабайсың. Сен ошол нерсеге бул өзү эле айтып тургандай президенттик стипендия деген наам алыш үчүн гана барасың го дейм. Биринчиден менин оюмча ал менин оюм болду. Мен акча алам же дагы бирдеке коротобуманы деген оюм менен барган эмесмин. Мен президенттик стипендия, президент менен ошо жолугуп ошол нерсени алам дегем. Эң биринчиден бул ата энең жана жакындарың үчүн сыймык болгондуктан сен өзүңдү ошого татыктуу сезгениң биринчи себеп го дейм. Келип маек көп бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Сиздерге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Дагы кезегиздеген ниеттем. Чоң рахмат сиздерге дагы чакырып ушундай конок кылганыңыздарга. Кыргыз улуттук университетинин тарыхында көптөгөн чыгаан окумуштуулар, көрүнүктүү педагогдор жана мамлекеттик ишмерлер эмгектенишкен. Алардын катарында кыргыз илимине, адабиятына жана маданиятына зор салым кошкон Кусейин Карасаев, Асанбай Жумакматов, Кеңешбек Асаналиев сыяктуу инсандар бар. Алар университеттин өнүгүүсүнө, кыргыз коомчулугунун интеллектуалдык деңгээлинин жогорулашына өздөрүнүн салымдарын кошкан. Бүгүнкү күндө да Кыргыз улуттук университетинин профессордук окутуучулар курамы жаштарга терең билим берип, илимий изилдөөлөргө шыктандыруу, инсан катары калыптануусуна мүмкүнчүлүк түзүүдө. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, улуттук университетинин студенттери да тынбай эмгектенүүдө. Анын бири Жомарт Байбермет. Кыргызстандын ак карлуу тоолорунда жайгашкан Зил базасы тууралуу кызыктуу сюжет даярдады. Кыргыздын асман тиреген тоолорун, ак кар каптаган жерлерин жана жагымдуу атмосфераны сезгиңиз келсе, кийинки сюжетти өткөрүп жибербеңиз. Зил тоо лыжа базасы Кыргызстандагы кышкы салуучулар үчүн эң популярдуу жер болуп саналат. Ал 3 жыл катары менен биринчиликти ээлеп, 17 тоо лыжа базасынын ичинен алтын медалга ээ болгон. Анын артыкчылыктарынын бири бул Борбор калаага жакын жайгашкандыгында, тагыраагы 35 км чакырым аралыкта жайгашкан. Зил тоо лыжа базасы деңиз деңгээлинен 1850 метр бийиктикте жайгашып, мына ушундай кооз жерден орун алган. Бүгүн бул базага Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунда окуган ТВ1-24 тайпасынын студенттери атайын репортаж тартып, бир ок менен эки коен атып, эс алып да кетүүнү максат кылып келип калдык. Айтып кеткендей, база шаар четинде жайгашкан. Ал жерге Бишкектин так ортосунан унаа менен жетүү үчүн 1 сааттай талап кылынат. Жол тоолордун ортосунан өтүп, укмуштуудай көрүнүштөр менен көздү кубантат. Такси менен жетүү баасы 1000 сомду түзөт. Базанын атайын алып барып жана алып келүү транспорттары да бар. Баасы 350 сом. Бирок алар сиздин убактыңызга көп учурда дал келбей калышы мүмкүн. Территорияга кирүү үчүн 50 сом төлөйсүз, андан соң сизге пластик картасы берилет. Ал аркылуу сиз кайра бул жерден чыга аласыз. Базада жалпы 500дөн ашуун унаа бата турган кенен унаа токтотуучу жайлар бар.
лыжа же сноуборд тебүүчү шаймандарды ал жерден алсаңыз да болот, бирок биз алдын ала даярданып, бизге керектүү жабдууларды борбордон алганга үлгүрдүк. Атайын суу өтпөй турган кийимдердин ижарага баасы чоңдор үчүн 300 сомдон 1200гө чейин болсо, кичинекей бөбөктөргө 100 сомдон 800 сомго чейин. Ал эми лыжа жана сноуборддордуку 600дөн 1000 сомго чейин өзүнчө төлөнөт. Буга чейин бул спорттун түрлөрү менен машыгып көрбөгөн адамдарга атайын үйрөтүүчү тажрыйбалуу адистер жардамга келет. Сертификаттуу инструкторлор лыжа тебүү ыкмаларын үйрөтүшөт жана коопсуздукту камсыз кылышат. Алардын кызмат акысы 3 саатка 1500 сомду түзсө, бир күн бою сизди коштоп жүрүүсү үчүн 5000 сом керектелет. Мен өзүм лыжага кызыгам, лыжа тебем, сноуборд. Аны деле тепсе болот, ал деле жакшы нерсе. Тоого келгенден кийин экөөнү тең проба кылып көрүш керек да. Бул жерде жабдууларды үзгүлтүксүз текшерүүдөн өткөрүп турушат. Бардык лыжа көтөргүчтөрү жана спорттук шаймандар ар бир сезондун алдында милдеттүү текшерүүдөн өтөт. Базада зарыл болгон учурда жардам көрсөтүүгө даяр квалификациялуу кадрлары бар медициналык борбор да жайгашкан. Биз лыжа тепкенибизге бир 10 жылдын чамасы болуп калды. Башында кыйынчылык менен үйрөнгөнбүз. Жыл сайын келгенге аракет кылабыз. Ошо лыжа менен ооруп калдык. Кышкы эс алуулардын эң жакшыларынын бири деп айтсак болот да. Ден соолукка эң биринчиден ден соолугубузга да. Ошо эми көрүп атасыңар азыркы шартта шаардан чыгыш өтө оор маселе болуп калбады. Карабастан чыгып атабыз, аракетибизди кылып атабыз. Ушул уюштуруучуларга дагы чоң ыраазычылык билдире кетиш керек, ушундай шарттарды түзүп берип бизге. Алар дүйнө жүзүнөн келип атышат. Азыр бияктан да ушу Норвегиядан келген кардарлар бар экен. Ушу Норвегиядан бери ушу Кыргызстанга келип тебиз дегенден кийин, значит, бизде келечекте чоң үмүттөрдү койсок болот да. Туризм тармагын өнүктүрсө болот деген. Активдүү эс алуу күнүңүздөн кийин даамдуу тамактарды жана жылуу суусундуктарды алуу үчүн алардын жайлуу кафелерине токтосоңуз болот. Киши башына 500дөн 700 сомго чейин болот. Менюсунда ысык шорподон тарта жыпар жыттуу кофесине чейин бар бул жерде. Кенен залдар жана жаратылыштын панорамалык көрүнүшү көз жоосун алат. Кафелерден тышкары көптөгөн оюн-зоок зоналары да кездешет. Жаамат менен барып калсаңыздар, ал жерлерди ижарага алып, кенен эс алууну камсыз кылып алсаңыз болот. Supposed to be about, baby. Girl, free up your vibe, stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Try and pull the got me acting shady. Зилдин эң таң калыштуусу шамалдын жоктугу. Дегеним тоолор кандайдыр бир табигый тосмо жаратып тургандай. Баса, эгер сиз тынч эс алуу жана аз адам санын жактырсаңыз, сизге иш күндөрү эс алып кетүүңүздү сунуштайм. Базанын таңкы 10дон кечки 4кө чейин сиздер үчүн эшиги ар дайым ачык. Президенттик стипендияга ээ болгон студенттерди карап отуруп, алардын тырышчаактыгы, аракетчилдиги таң калтырат. Алар биздин замандын үмүтү эмеспи? Ошондой эле мындай стипендия жаштар арасында атаандашууну күчөтөт, туурабы? Билим адамды бийикке көтөрөт демекчи, күч эмес. Билими менен баарын жеңген студенттерибиздин ойлорун алдыңкы сюжеттен көрө алдыңыздар. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети бул билимдин, илимдин жана спорттун борбору. Бул окуу жайдан билим алып жаткан студенттер мамлекеттин өнүгүүсүнө зор салым кошо турганын ишеним менен айта алабыз. Кыргыз Улуттук университети бул келечек муун үчүн бекем пайдыбал. Сиздер менен Шайырбек Ахунов болду. Кийинки кайнар булак берүүбүздөн жолугушканча саламатта болуңуздар.